Ушуну ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр, ассаламу алейкум. Биздин бак даватыбыздын күйөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн өзгөндө өтүп жатат чогулушубуз. Ушул чогулуштун алкагында азыр бизге мындай төмөндөгүчө бир кызыктуу суроо түштү да. Эмне себептен ошол Турциядан дагы ошол Европадан келип аткан көчөттөрдү силер өзүңөр жасап айтасыңар. Эмнеге биз жасай албайбыз дейт. Бул деген эми ал көчөттөрдү жасаш үчүн бизге сөзсүз түрдө жакшы эң акыркы усулдагы инвитро лаборатория керек. Анан кийин бир чоң бир мындай шаардык мектептин здания керек, подвальный помещениялары менен полный багандай освещениясы дагы дневной деп коет, ошондой. Анан одан сырткары ошонун ичинде бул оборудование, лабораториянын өзүнүн оборудованиясы керек. Эми зданиясынын өзү эле мисалы үчүн бир жок эле дегенде эле $1 миллион турулат. Анан ошол лабораториясы болсо ошол азыркы эң акыркы усулдагы жакшысын алып келе турган болсок $1,5 миллион түшөт экен да. Эми ошол оборудованияларды алып келиш үчүн бизге каражат керек да. Каражатты биз кайдан алабыз? Каражат бул ошол 200 гектар жер, 20 гектар питомник, анан лаборатория, ошонун административдик кеңсеси менен баягы зданиялары менен кошулуп, ошол $5 миллион акча кетет экен да. Эми ошонун бардыгын жасай турган эми биз ушул Борбор Азия багбандар биримдигинин алкагында иш алып барып атабыз. Азыр болсо ушул Кыргызстандагы багбанчылыкты өнүктүрүү фонду деп фонд ачканбыз. Ошол фондко өзүңөрдүн колуңардан келгенче жардам бересиздер. Эми бул мен жанында отурган жигит бул Борбор Азия багбандар биримдигинин председатели Алтынбек Эргешев. Бул жигит ушул бизге ошол инвитро жолу менен жасала турган көчөттөр тууралуу, ошол көчөттөр деги эле кандай жасалат, ошол көчөттөр канча жылга биздин колубузга тиет, ошол жөнүндө толук маалымат берип кетет. Алтынбек, сөз сизде. Ассаламу алейкум, Борбор Азия багбандар биримдигинин мүчөлөрү, ассаламу алейкум, Борбор Азия багбандар биримдигинин күйөрмандары. Бул азыр бизде жогоруда авам тарабынан жакшы суроо болуп кетти. Биздин Кыргызстанда ушул интенсивдүү технологиядагы, жаңы технологиядагы көчөттөрдү өндүрсө болбойбу деген чоң суроо болуп кетти да. Бул суроо чынын айтканда бүгүнкү күндө көчөттөрдүн өндүрүү технологиясы бул аябай чоң илимди, техниканы талап кылат. Башкача айтканда бул инвитро ыкмасы менен көчөттөрүнөт. Бул инвитро ыкмасы бул биотехнологияны таандык. Биотехнологиянын негизинде көчөттөрдү өндүрүү өзүнүн процесстери болот да. Бул көчөттөрдү өндүрүп атканда микроклональное умножение деп коет. Бул көчөттөрдү атайын безвирусный подвойду тандап алып, андан сырткары аларды безвирусный привойго улоо жолу деп түшүндүрүлөт инвитронун эмеси. Ошонун негизинде бул атайын көчөттөр өнөт да. Бул безвирусный ошол эле подвой, безвирусный привой болгондон кийин бул атайын дүйнө жүзүндөгү жакшы сортторду тандап алып, ошолордун вируссуз атайын клеткаларын алып алып, ошол клеткалардын негизинде атайын бул сорттор тандалып алып, ошол сорттун үстүнөн ошол сорт менен көчөттү чыгарат да. Бул жерде 3кө бөлүнөт көчөттүн физиологиясы. Биринчиси бул тамыр, подвой деп коет. Андан сырткары үстүндөгү ошол сорт привой. Андан сырткары бул жерде колоновидный штамп деп коет. Ошол штамп жок, башкача айтканда бул бир жеринен кыйшылып, то есть штамп экинчи жеринен дагы ошондой кыйшуу технологиясы негизинде бир көчөт өнүп чыгат да. Ошон үчүн бул бүгүнкү күндө айыл чарба тармагындагы өнүгүп өскөн башка мамлекеттерде, айрыкча ошо Европа мамлекеттеринде, Турция мамлекеттеринде, анан Западта ошол жактарда бүгүнкү күндө көчөттөрдү атайын безвирусный көчөттөрдү иштеп чыгышат.
бул көчөттөрдү иштеп чыккандан кийин андан сырткары ошол баягы климаттык адаптация деп коет, акклиматизация. Ошол ар бир аймактарга жараша, деңиз деңгээлине жараша көчөттөр иштелип чыгылат. Бул эми ал жактан ошо кайсы мамлекетке чыгарып атканда, ошол мамлекеттин биринчиден климаттык шарты изилденилет. Ошо изилденгенден кийин ошо климаттын шартынан сырткары ошол жердин дагы атайын анализдери алынат. Ошого жараша бул деңиз деңгээлиге анан жердин асылдуулугуна жараша атайын көчөттөр Кыргызстанга ошондой жол менен келет да. Бул жерде дагы бир суроо бар. Бул бүгүнкү күндө көчөт алып туруп аткан компаниялар ошол талаптарга жооп береби же жооп бербейби деген. Бул ошол сиздер алып аткан компаниялардан ошолордон сиз талап кылышыңыздар керек. Биринчиден бул ошого ылайыктуу кайсы лабораториядан өнсө ошонун паспорту керек. Андан сырткары ошо баягы булар атайын реестрге катталат. Реестрден катталгандан кийин ошо башка мамлекетке чыгуу сертификаты болот. Ошол паспорттун сертификаттын талаптары негизинде көчөттөрдү алып кирсеңиздер болот. Рахмат. Алтынбек, мына сага түз суроо. Мына азыркы биздин алып келинип аткан ошол көчөттөрдө мына вирусный бир заболеваниялар чыгып атат. Мына Ысык-Көлдө билесиң, алмурут ооруп атат. Алмуруттун ооруганы азыр барып уже мына Тоң районуна дагы келиптир. Мына Түптө дагы болуп атат экен. Мына ушул бардык эле ушул Ысык-Көл областындагы алмуруттар ооруп атат экен да. Ошол ооруп аткан алмуруттардын бизге кандайча өтүп кеткен ошонун вирусу. Мына бул жакка кирип атканда өзү фумигация кылат туруп, эми ошондой иш-чаралар жүрүлбөй калдыбы? Эмне себептен ушундай болду? Эми биздин мамлекеттин астында ушул көчөттөрдү Кыргызстанга киргизип атканда аны текшерүү атайын мамлекеттик органдар бар. Алар тарабынан текшерилип Кыргызстанга кирет. Бирок сиз айтып аткандай эле чындыгында эле бул Ысык-Көл областында бүгүнкү күндө ошол баягы Сеничкой культурдун эмелери астында баягы атайын бактериальный ожог деген заболевание бул вспышка болгон, аябай чоң ошондой ооруларга душар болгон. Бүгүнкү күндө ошол Ысык-Көл областында чоң вспышка болуп, гектарланган бактар курап, ошо кыйылып жок болгон да. Эми бул боюнча мен так жооп бере албайм, бул мамлекет күнөөлүү же күнөөлүү эмес эле. Бирок ошол мамлекет сырттан келген көчөттөргө өзгөчө көңүл буруп, андан сырткары ошол көчөттөрдү атайын лабораториялар негизинде текшерилип, анан Кыргызстанга ошо безвирусный, то есть ошол оорусу жок атайын эмелер кириш керек да. Мисалы мына бактериальный ожог деп атабыз, андан сырткары бул бактериальный ожогдон сырткары атайын вирусный оорулар бар. Бул мозаика деген оорусу бар экен. Бүгүнкү күндө көчөттөр ошондой оорулар менен да келип атат Кыргызстанга. Мисалы ошол эле бактериальный ожогду деле ошол вирусный заболеваниядагы ошол бактарды деле бул дарылоо өтө кыйын. Мындайча айтканда дарыланат деген дагы бул болжол менен айтылат, бирок дарыланушу дагы бул күмөн да. Ошон үчүн бул мамлекет биринчи очередь ошол жагын көңүл калып эске алса, ошону текшерип бизге өткөрсө, ошол негизинде биздин дыйкандарга да жакшы болот эле. Эми мына биз мамлекетибизди өзүбүз мына коргоп албасак, башка бирөө келип коргоп бербейт да. Мына ушул мамлекеттик органдардан суранат элек. Мына Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандан, мына Кытайдан кирип жаткан бардык көчөттөргө бөгөт коюлса. Ошол көчөттөрдүн айынан мына канчалаган оорулар кирип атат. Мына Европадан дагы келген көчөттөрдү дагы тщательно текшериш керек. Особенно Сербиядан келген көчөттөрдү аябай караш керек экен да. Эми бул жерде мына оорулуу көчөттөр кире турган болсо, мына биздин сельхозхозяйствого ар бир бакка, ар бир бакчага, ар бир даракка тийген оору бизге бул зыян болот да. Биздин мамлекетибизге өтө чоң мындай бир апат да бул. Аны мисалы үчүн бир жылда мисалы ошол дыйкан же багбан бир жылда ошол кылган мээнетин ошол вирус жок кылып таштап атат да. Ошон үчүн ошол жерде иштеген органдар өтө таза иштеп, биздин мамлекетибизге киргизип аткан
бардык эле ушул продукталарды, ушул көчөттөрдү, уруктардын бардыгын текшерсе, бул азыркы оорулар бир гана көчөт менен кирбейт да. Бул жерде будайдын уругу келет, беденин уругу келет, дагы башка уруктар келет. Ушулардын бардыгына тщательный анализ жүргүзүп, ушуларды дарылоо, ушуларга бир мындай неме жүргүзүш керек да, анализ жүргүзүп туруп, ушуга аракет кылыш керек. Анан кийин мына мамлекет дагы мына чектөө киргизип туруп, кайсы мамлекеттен кирген көчөттөр бизге жакшы жерибизге отуруп калып атат. Ошолорду дагы эске алып туруп, ошол мамлекеттер менен түз мамлекеттик келишим түзүп туруп, ошол көчөттөрдү бизге алып келип, биздин дыйкандарга 3 жылда, 2 жылда, же болбосо 5 жылга мындай кредиттик мына мөмөсүнөн кутула турган кылып берсе жакшы болот эле. Себеби дегенде мен айтайын дегеним, мына Түркияда мисалы үчүн бир фирма 10 миллион көчөткө заказ ала турган болсо, ошолор бир 20 миллион отургузат экен. Ошол 20 миллиондон өстүрүп, анан 10 миллионун саткандан кийин дагы бул жерде 10 миллион калат экен. Эгерде ошого клиент чыкпай турган болсо, алар ошол көчөттөрдү алып туруп, бардыгын дробилкадан өткөрүп туруп, жер семиткис кылып иштеткен да. Ошол көчөттөрдү биздин мамлекет барып, мындай кредитке же бир эмеге сүйлөшүп алып келсе, өтө баасы да төмөн болот экен. Баягы берки көчөттөргө караганда. Анан бизде азыр бош жаткан жерлер аябай көп. Бизге азыр мына бир эле Араван районунда 10 миллион кокон гилес көчөт сурап атышат азыр ушул кезде. Бир эле Араван району. Мына мен көрүп келдим, Арка деген айылда ошол жерде өздөштүрүлбөгөн 15 000 гектар жер бар экен. Баткен облусунун Арка айылында, бир эле айылда. Ондой жерлерден мына Кадамжайда өтө көп экен. Мына Алайда көп экен жерлер. Кече Дарот Коргонго чейин барып келдим. Ал жерге мисалы үчүн канча миллион, миллиарддаган карагаттын көчөттөрү керек экен да. Карагат, брусника, морошка, крыжовник, смородинанын түрлөрү менен мисалы үчүн. Ушулардын бардыгы керек экен. Көчөт бизге аябай керек болуп атат, ошол бирок бизде мына ошол көчөттөрдү чыгарып, мына элге бере турган бир эмебиз жок болуп атат да. Мына иш чарабыз. Азыр көчөткө өтө муктажбыз биз. Көчөт эң биринчи бизге ушул көчөт маселесин чечиш керек болуп атат да. Кандай болсо дагы бул инвитро лаборатория курулуп, бир 3 жылдын ичинде өзүбүздүн элге биз көчөттөрдү эң арзан баада тартуулап калышыбыз керек. Антпай турган болсок багбанчылык өнүкпөйт. Өзүбүздүн инвитро багбанчылык болмойун бизде мындай ушунча кылган аракеттерибиз текке эле кете берет да. Ошого туугандар айтарым, мына ушул фонд түзүлдү. Ошол фонддун реквизиттерин интернетте неме кылабыз, жарыялайбыз. Бардыңыздар колуңардан келишинче ошого өз салымыңарды кошуңуздар. Кудай кааласа ушул инвентро питомник бүтүп кала турган болсо, бардыгыбызга арзан көчөт болот. Анан туугандар дагы бир айтып кое турган нерсе, жок мен бул каражатымды жөн бербеймин. Мага көчөт бересин деп турган болсоңуздар 75 сом өткөзөсүздөр, силерге сертификат берилет. Ошол 3 жылдан кийин келип туруп, ошого сертификатта эмне деп жазсаңыздар, алма десеңер алма, кокон гилес десеңер кокон гилес, же алмурут десеңер алмурут, же декоративный дарак десеңер декоративный дарак беребиз силерге. Ошол себептен туугандар бардыңыздарды ушул биздин Кыргызстандын багбанчылыгына жардам беришиңерди суранабыз. Келгиле туугандар. Азыр биздин ушул чөлкөмдө багбанчылыкты кылам деген мына Кыргызстан боюнча ар бир айылда жумуштар башталды, бардыгы жерлерин иликтеп, суу чыгаруу жолдорун карап атышат туугандар. Ошол себептен бардыгыңыздарды ушул биздин уюмга кошулуп, Борбор Азия багбандар биримдигине кошулуп, биз менен бирге ушул иштерге шериктеш болуңуздар деп айтабыз. Суроолор болсо, аба. Эми мен мындай демекчимин, ушу эң коркунучтуусу алма бактарга кайсы оорулар болуп атат эми? Азыр айтып өтүп кеттиңер, бактериальный ожог деп.
Bunu daralasa болобу? Же вообще болбойбу bunu дарылашка? Жок. Аябай туура суроо берип кеттиңиз. Бул жерде бактырайын ар жактан сырткары дагы вирусный атайын оорулар келет экен бизге, ошо келип атат да. Ошондой катталган фактылар бар. Бирок кайсы көчөттөн келди, кимден келди, бул аныктай элек, аныктала элек да. Бирок сиз айткандай эле бул ооруларга атайын препараттар бар, күрөшсө болот. Бирок ал препараттар түп тамыры менен жок кылып берет деген эч кимде ишенич жок да. Себеби бул бактерия, бул живой организм болгондон кийин бактын ички ошо биздин айткандай адамдын канында эле бактын канында калат экен. Бул кайра кийинки жылы кайра жок болуп кетет деген эмеси жок да. Андай так маалыматы жок. Бирок эми ошол бүгүнкү күндө ошол атайын бизге агро химия жана пестицид алып келген компаниялардын айтканына караганда атайын препараттар негизинде бүгүнкү күндө дарылоо ыкмалары, программалары бар. Ошонун негизинде дарыланып бүгүнкү күндө ошо бактарды ошол атайын эмелер болуп атат да. Европа мамлекетинде атайын антибиотиктер болот экен. Мындайча айтканда бактын иммунитетин көтөрүп, ошол эменин алсыз кылып бактериясын. Ошол негизинде күрөшүү ыкмалары бар экен. Бизге ал ыкма келет. Жок, бизде атайын препараттар негизинде качып, эксперимент кылып, бактерия жок кылдык дегендер бар да. Бирок эми ал ошол аты бизде андай менин оюмча анда лабораториялар жок болсо керек, аны кайра иликтеп чыга турган. Мисалы, Жалбыракта вирусту текшере турган лабораториялар бар. Манас университетинин астындагы айчагы факультетинде лабораториялар негизинде текшерилип атат. Именно ожог боюнча мен текшерилип, так аныктап бере турган мен эме көрүлөт. Анда бир суроо да болду. Азыр мени Абдулла Ташиевичке берип отурдум эле бул суроону. Азыр эң бизде мына башталганда эле багбанчылыкта көчөт маселеси болуп атат да, өзүңөр айткандай. Бул көчөттү ташыган, ушу бизге жеткирип берип аткан азаматтардан мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ушулар менен байланышып, ушуларды азырынча 1-2 жыл, 3 жылга адамдарды бир кандайдыр бир ордунан кыймылдатып, ушу бакка өткөгө аракет кыла турган убакытка чейин булардын баасын бир караштырса болор беле? Азыр аябай оор болуп атат да, эми 1 гектар жерге көчөт эгиш үчүн фаланча миң сом неме экен. Мен өзүмдүн мисалыман неме кылсам, азыр бир 2 гектар жерим бар. Ушу Кокон Глерсегейин десем 1600 көчөт кетет экен. 1600 көчөттү 300 сомдон эсептегенде 500 миңдин нар жагына барып калат экен да. Эми ошого эми башталышындагы немелерди көчөт алып келгендерге деле кызыкчылыгы бар. Адамдар канчалык көбөйгөн сайын, кардал көбөйгөн сайын, олордун да иши да жакшы болот, биздин элдин да түшкөн пайдасы жакшы болот эле да. Ушул маселелерди кичине сүйлөшүп, жөндөтүп түшүргөнгө силердин немеңер жетеби? Мүмкүнчүлүгүңөр. Ошолор менен байланышканга силердин немеңер барбы? Ушу ташып аткан адамдар менен. Бүгүнкү күндө ушу сиз айтып аткан маселе боюнча бул чоң маселе. Себеби алып келген компаниялар коммерциялык көз караш менен алып келишет. Алардын дагы бүгүнкү күндө кайсы каржы булактарынан алып келди деген ал өзү ошол организациялардын бул көйгөй болуп эсептелинет. Алар деле бүгүнкү күндө ошол эми азыр мындай көчөттөрдү чечүү үчүн бизде атайын каржы институттары бар. Мисалы ошол эле Орус кыргыз өнөктөр фондусу бар. Ошол эле Фреска 7-6 дегендер бар. Ошо мамлекеттик деңгээлде гана бул маселени чечпесе, бул мен ойлойм жөнөкөй адамдар тарабынан же коммерциялык ишканалар тарабынан чечилиш керек. Ошол каржы институттары бул маселени бизге чечип бериш керек да. Ошол мисалы Орус кыргыз өнөктөр фондусу анан Фресканыкы атайын каникулдун негизинде берилип атат бүгүнкү күндө кредитте. Атайын өздөрүнүн этаптуу төлөө менен анан каникул негизинде. Ошол каржы институттары ушул маселени көтөрүп ошого чечсе болот. Ал биздин колубуздан келбейт. Биз эми адам катары жолукканда айтабыз, арзандаткыла, мүмкүн болушунча көп алып келип, көп сатып, аз кошкула деп айтабыз. Колдон келсе, эми бул жерде булар дагы өзүнүн каражатына менен эмес, азыр өзүңүз билип калдыңыз, багы кредит деген менен алып келет,
ошон үчүн ушундай бир баалар чыгып кетип атат да. Бирок эми баягы Өзбекстандын же Тажикстандын же Казакстандын көчөтүн бир 120 сом, 130 сомго алгандан көрөктүү буну 200 сомго алып эксеңиз, будан өзүңүздүн салган каражатыңызды 3 эсе, балким 10 эсе эртерээк чыгарып аласыз да. Белки өзүңөр билесиңер, высокорослыйдын баягы өсүшү эле кыйын да. Тура берет. Uzun болуп тура берет, мөмө албайт, акырына келгенде жанагыны кыйып ташташка туура келет, же да бир нерсе кылышка туура келет. Ошол себептен мына баары бир карлик, полукарлик көрсөткө аракет кыла бериңиздер. Ошол. Эми жанагы интенсивдүү технологиядагы багбанчылык деген өзүнүн сөз айтып тургандай эле, бул атайын производственный завод. Siz şu baktığı zaklatça bulup, o baktığı yerde siz özünüzge atayın zadачаларды koyuyorsunuz da bu baktığı emniyeti tiyotam degençe. Bu hem zavod bulgandan keyin zavodga kanday kılıp, kanday teknologiyani çoğurak kılıp, kançalık çoğun teknologiya jasasanız, oşonço özüne jaraşa bu emesi bolot da dachasıçı. Anan bu emi intensivdүү технология, традиционный технологиядан айырмасы, бул өзү сөз айтып тургандай эле көчөттөр атайын интенсивдүү болот. Биринчиден түшүмгө бат кирет. Eski көчөттөрдүн айырмасы, eski көчөттөр мисалы алманы ала турган болсок, 6-7 жылдан кийин технический же баз урожай келсе, булар 2-3 жылдан кийин технический баз урожай кирет, анан масса урожай кирет да. Бул бактар биринчиден гектарына совместимость батышы көбүрөөк батат. Мисалы полукарликтер 700дөн 1400-2400ге чейин болсо, карликтер болсо 2400дөн 3400, 4400ге чейин батат да. Анан буларды кошону баягы математикалык расчет менен эсептей турган болсок, эми бир көчөттү ала турган болсок, бир көчөт 1 килограммдан бергенде 3000 көчөт болсо 3 тонна, 10 килограммдан бере турган болсо 30 тонна, 20 килограммдан бере турган болсо андан да көбөйүп өлчөмгө көтөрөт да. Бул ошол башка мамлекеттерде практика бар. Именно карлик көчөтүн ала турган болсок, гектарынан эң аз 35-40-45 тонна, орто эсеппен 60-70 тонна, алдысы 100-150 тонна чейин алышат. Бул практика бар. Бул анык практика бар. Мисалы бүгүнкү күндө Европа мамлекети уже технологияны өзгөрткөн. Бизге эски технологияны бүгүнкү күндө таңазалап берип атат. Себеби биз жана ушу технологиянын аркасына аслабай тута атабыз да. Европа мамлекеттер бүгүнкү күндө супер интенсивный садоводство деген тармак өтүп кеткен да. Супер интенсивный садоводствода гектарына 4400дөн 9000, 10000ге чейин көчөт батат, орто эсеппен 6000-6400. Бул рентабелдүүлүгү гектарынан эң азы болбоду дегенде 150-200 тонна, жакшы болду дегенде 250 тоннадан 350-400 тоннага чейин түшүп алышат. Булар кандай жакка өттү? Жердин көлөмүн гектарын азайтты, түшүмдү жогорулатты да. Буга эми чындыгында өтө чоң технология керек, инновация керек. То есть полная механизация, полная автоматика. Ошонун негизинде бүгүнкү Европа мамлекеттеринде мунун гектарлыгы бактары менен айырмаланса, азыр азыраак гектардан, бирок ошондон жогору түшүмдөр менен айырмаланып, бүгүнкү күндө ушул тагыга жетип калды да. Европа мамлекети бүгүнкү күндө өтө чоң көлөмдөгү ушул эмени түшүмдүүлүктү бере турган технология жагынан айырмаланат башка мамлекеттерден. Ушу көчөттөрдү биз алсак, олар канча жылга чейин гарантия берет? 2 жыл, 3 жылдын ичинде урап албайбы, же башка немелер болбойбу? Көчөттү алганда гарантия береби ошолор? Көчөттү алганда биз ошо жогоруда айттык, мисалы Абаташевич деле, мен деле бүгүнкү күндө биз көчөт сатуу жагы менен алектенбейбиз, бизде коммерциялык көз караш жок. Биз ушул Борбор Азия багбандар биримдигин түптөп түзүп атканда, бизде ушундай экөөбүздө убагында ой болгон. Биз ушу элдерге маалымат берип, андан сырткары кеңеш бере турган атайын центр ачканбыз да. Биздики ошол информационный консультативный характерде гана центр. Биз ушинтип жерлерди, аймактарды кыдырып маалыматтарды беребиз. Андан сырткары кайра бизге кайрылса кеңештерибизди берип турабыз да. Биз дагы ошол ылайыктуу бүгүнкү күндө адистерди даярдап атабыз, атайын адистерди ушул жаатта. Мисалы бул именно багбанчылыкта дагы адистер көп бир топко бөлүнүп кетет. Мисалы кош кумурскалар менен күрөшүү башка адис, оору илдеттер менен күрөшүү башка адис, аны өстүрүү башка адис, аны көчөт жасоочу башка адис. Адистер көп бөлүнүп кетет да, топтор көп бөлүнүп кетет. Ошолорду бүгүнкү күндө профессионалдык деңгээлдеги адистерди даярдап, мына бүгүнкү күндө ошол башка университеттин дагы бүгүнкү күндө мына
илимий адистер менен сүйлөшүп атабыз. Ошолорго да жардам берип, алар да жардам берип атат. Ошонун негизинде биз ошол жак менен алектенебиз да, анан көчөт саткандар ошо биз жогоруда айткандай эле көчөт сатып атканда сиздер ошо паспорту менен сертификат сурашыңыздар керек. Ошолорду сиз айтып аткан кепилдикти ошолордон алышыңыздар керек да. Ошолор сиздерге кепилдик бериш керек. Бирок биз башка компаниялардын дагы көчөттөрдүн аркеликтен өзгөнүн аймагына отургузуп көргөмүн. 97% өндү. 3% өнбөй калды да. Бул жогорку көрсөткүч. Түшүндүрүү боюнча мен 2017-жылы бак тиксем, 2019-жылы 7 тоннадан 10 тоннага чейин 40% түшүм алдым. Бул да жогорку көрсөткүч. Бирок бул бакты биз башка традиционный, то есть биздин эски бактардан айырмасы өзгөчө көңүл буруп кароо керек. Атайын программа керек. Календарный программа негизинде атайын ыкма иштеп чыгып, ошол болгон көз карашты өзгөртүп, бакты баягы мен жогоруда башында айтканда атайын производственный завод курасызбы, ошо заводду карагандай эле бул бакка дагы өзгөчө көңүл буруп, күнүмдүк иштөө саатын иштеп чыгып, ошо негизинде каралат. Мисалы бизде бакта интенсив технологияда дем алыш деген бизде каникул деген же башкача айтканда отпуска деген болбойт. Круглый год 12 ай болсо 12 айда биз атайын иштөө программа негизинде карайбыз. Бизде мисалы азыр бүгүнкү күндө январдын 20-сы болуп калды, бизде бутоо иштери башталган процесстер. Дагы бир суроодо ушу мына бизде жетишерлик көрнөк жарнак дейбизби, же болбосо мына литература дейбизби? Ушул немелер жок да азыр эми. Ошол алманын кайсы немелери, оорулары болот? Олорго кандай кылып, кайсы жол менен күрөшсө болот? Кайсы дары-дармектерди колдонсо болот деген усул дейбизби, бай немелер? Ал эч кайерден издеп таппайсың. Алтынбек, бул суроого мен жооп берип коеюн. Туугандар, биз бул көрнөк жарнактарды мына сизге бердик. Бергени менен ал мисалы үчүн бир жерде барат да, бир жерде текчеде туруп, анан кийин ошол жерде кураганда барагы мындай болуп көтөрүлүп калат да. Биз андай эмес. Биз азыр Борбор Азия багбандар биримдиги деп группа түзгөнбүз. Ал жерде 7000ден ашык багбандар бар. Ошол жерде мына жөнөкөй эле өзүңүздүн огородуңуздагы бир зыянкечти көрүп калдыңызбы, баягыга сүрөткө аласыз, өзүңүздүн багыңыздагы. Баягы группага жүктөйсүз. Суроону бересиз. Мына эмне? Жеп баштады жалбырактарды. Мына эмне? Бул жерден жооп келет. Бул мындай тляп же шитовка. Бул мындай парша. Же болсо мынандай. Кантип дарылаймын? Мынандай кыласыз. Биологический жолдорун биринчи биологический жолдорун айтабыз. Мындай кыласың. Ба сизге айтып кеттим го. Сүт, ириген сүттүн сары суусу 10 аспирин. Ошону майдалап туруп, 10 аспиринди майдалап, баягы 10 литр сары немени сүтүнө неме кылып, ошону 3 күнгө өтөт, 3 саатка эле, 3 күнгө эмес, 3 күнгө ачып кетет. 3 саатта уже раствор даяр болот. Ошо помидорго себесизби, эмнеге себесиз, бардык зыянкечтерге, особенно мына азыр айтып аткан бактериальный ожогго жардам берет да. Мына уже курап кетип аткан дарактарга себепсиздер да. Анан эми азыр бул жерде мына Борбор Азия багбандар биримдигинен тышкары мына өзгөн багбандары деген группа түздүк. Ошол группанын номерин жазып алдыла. 0550. Ошол группанын номерин жазып алды. Ошол WhatsApp группа ошого киргиле. Киргиле дагы 0550 200007. Ошого жазып койгула. Ассаламу алейкум деп. Мен силерге ошол группага кошуп коем силерди. Ошол жерде мына өзгөндүн ички проблемаларын обсуждать этесиңер. Өзгөндө эмне болуп атат? Биздин максат Борбор Азия багбандар биримдигинин максаты силердин бардыгыңыздардын башыңарды кошуш. Ушул жергиликтүү ушул багбандар биригип туруп, өзүнүндө болуп аткан маселелерди жеринде чечиш. Биргелешип иш алып барыш. Эң биринчи проблема маалыматтын жоктугу болуп атат. Маалымат жок, аксап атабыз. Ошон үчүн маалыматты ошол группадан, мисалы үчүн сизден бир суроо түштү, мен чоң группага таштайм, ол жерден жооп болот, мен сизге ыргытып коем группага. Ошентип азыр Лейлек группасы түзүлдү, Баткен, Кадамжай, Чоң Алай, Гүлчө, Кара сууда 2 группа түзүлдү, Ноокатта түзүлдү, Тоо моюнда түзүлдү, Кызыл Кыяда түзүлдү, бардыгы түзүп, ошол жерде азыр группалар толуп калды, 255 адамдан.
өзүңүз элестетсеңиз 10 райондун адамы 2,5 миң багбан болот. А биз бардык республиканы кыдырып чыга турган болсок, ал жерде эмне? Уже 45, уже 60 миң, ар бир эмеден 40 миңден ашык адам болуп кетет да. Бардыгын кошуп эмете турган болсок. Ошон үчүн туугандар, келгиле, ушул биздин группаларга киргиле, өзүңөрдүн мындай проблемаларыңарды айткыла, биргелешип чечейли. Азыр бул жерде сорт тандоо боюнча иш алып барабыз да. Мына алманы биз Кыргызстан боюнча ушул кышкы 3 алма, жайкы 1 алманы тандаганбыз да. Бул кышкы алмага Red Chief, Golden Delicious и Granny Smith кирди. А жазгы алмага болсо Gala Smith'ти, Gala Must'ти. Ошону тандаганбыз, Gala Must'ти. Ошол алмалар мына үчөө кышка сакталат, бирөөнү ошо бышканда эле жеп алабыз. Ошондой алманы тандаганбыз. Азыр өрүктү тандап атабыз, кокон гиласдарды тандап атабыз, шабдалыны тандап атабыз. Сорт канчалык азайган болсо, бизге ошончо объем көп чыгат да. Анан кийин ушулардын ичинен эң мындай жакшыларын тандап алыш керек, чтобы базары бап, жакшы кургайт. Анан кийин жакшы переработкага боло турган. Транспортировкага жакшы боло тургандарды тандабаш керек. Өзүм мына менин көптөн бери айтып жүрөмүн. Мына тыйдан баштап эле, ана кызылга чейин биз венгерка деген баягы илгери эгип жүргөн сливабыз барбы? Бардыгын ошондо эгип алышыбыз керек да. Апылителин коюп туруп, лето дегени бар. Ошол венгерканы апылайт этет. 10 венгерка 1 лето. 100 венгерка 10 лето. 1000 венгерка 100 лето кылып туруп, ошону отургузуп ала турган болсок, мына ушул чөлкөмдөн билесиңер кандай неме чыгат да. Мына өзүбүздүн баягы приусадебный кичинекей 4 сотик, 5 сотик огородторубуз деле барбы? Ошол жерге деле отургуза бериш керек да буну. Объем чыгат. Объемга кийин адам келет. Эгерде объем боло турган болсо, бу жерге консервный завод курулат, сушильныйлар курулат, ошол жерге сок чыгара турган курулат. Бардыгы ошол объем товарга карайт да, товар канча жакшы болсо ошо. Мына өзүңөр көрдүңүздөр, мына эмеде канча эме болду. Канчалаган мына цемент заводко бизде сырье көп экен. Ошончолук неме көбөйүп атат да. Мына цемент завод ачам дегендер өчүртө турат экен да, мындай. Рухсат бергиле деп. Бирок экология байланыштуу рухсат жок. А эгерде биз мына азыркы кайнолууну ошол тыдан баштап туруп ана кызылга чейин эге турган болсок, мына өзгөн зона полностью. Билесиңер канча объем болот бул. Бул токтотуп болбой турган. Кышын жайын бизге иш болот ошол. Ошону сортировка кылабыз, жуйбуз, ошону жалпак кылабыз, баргек кылабыз, коробкага тизебиз. Бирөөсү ону болсо баягындай вакуумга салат, бирөөсү канча адам иштүү болуп калат эле да. Канчалаган адамдар ушунун аркасынан Москвага барып, баягы грузчик болбостон мына слива сатар болуп чыгат эле. Мына объявление деле берип коет, мындай. Бардыгын документтерин кылып, международный сертификаттарды алып туруп, чөткү жолго салып кое турган болсо, Америкага сатылат, Европага сатылат, өздөрү сурап келет. Мына Алапукада бир киши, азамат киши экен, ошол ачып койду азыр ошол. 30 сомдон кетип атат сливасы. Суу бойдо. Тындырбай, таламай Германияга кетет. Мына биз дагы ошону кылсак болот. Мына венгерка деген сорту бар. Ошону отургузайлы. Мына немеде Стенли деп коет. Мына китепте. Ошол сортуна отургузайлы. Бизде мүмкүнчүлүк аябай көп. Биз аны мисалы үчүн өзүбүз пайдаланбай атабыз да. Кандай мүмкүнчүлүктөр турат азыр бизде? Аксынын кайнолусучу. Аксыныкы дагы жакшы. Ошон үчүн алып атат да Германия. Ошо сорт экен. Ошо Стенли деп коет да, ошону венгерка. Венгерка деп коёбуз. Венгерка деп коет. Укмуш сорттор бар. Мына жүзүм, гиластын, жүзүмдүн бардыгына, бирок булардан эми биз тандашыбыз керек да, мына ушул келген товарлардан бизге ушул түшө турганын гана алышыбыз керек да биз. Чтобы эртеге биз баягы сортторубуз көбөйүп кетип, башыбыз айланып калбаш керек да. Ошон үчүн бирдей сорттогу эмени отургузушубуз керек. Ошону мына Стенлисе.
нас. Yani bizden öyle kara Ооба. Жақсы қап болу. Ооба, раса соны кап болот. Стенли. Kurttan çıkmayıp da şu. Анан бунун немеси жакшы мына куршаптыктарга, мына өзгөндүктөргө бардыгы сегип ала турган болсок, буга биз өзүбүздүн айылдан 1-2 эле агрономду барып туруп, баягы 6 айлык курстарга окутуп коебуз, мына сливаны коргош. Сливаны кайсы маалда баягы медный купороз бериш, кайсы маалда баягында бардовский жидкость бериш, кайсы маалда темир купорозун бериш, кайсы маалда тагина биогумус салыш, кайсы маалда буга энтомофак бериш, кайсы маалда биолегин себиш, кайсы маалда триходермин. Ушулардын бардыгын эме алып койсок, эң дүйнө жүзүндөгү эң экологически чистый продукт алып туруп, ушул сертификат ала турган болсок, мына Баткенде баа Турсунали деген бир ака бар экен да. Мына Эрдинч экөөбүз көрдүк да баа кишиде. Баа кишиде азыркы немеде мировой стандартта 3 сертификаты бар экен. Bir сертификат $7.000 экен. Ошону алыптыр. Өзү цех куруп атат, өзүнүн немесинде. Мына өрүктү импортко чыгарам деп аракет кылып жүрөт. Биринчи өрүгү барып Америкада сатылып атат уже. Азыр дагы заказ бар экен, ошону аткарып атыптыр. Барсак көзүбүздө көрсөттү да. Баягыны баргет кылат экен, жумшатып, коюп, пакетке салып, вакуумировать этип, коробкага тизип, ар бирине этикеткасын жармаштырып ушак кетти. Эми ошол айтып атпайбы, оңой эле экен дейт да, оңой эле экен. Самый главный органика кылсаң, өзү клиент келет экен деп атат да. Биз өзүбүздүн чөлкөмдү полный ошого өткөзүп туруп, ошол стандартка өткөзүп, хасп беле, хасп системасы менен дүйнө жүзүнө экспорт кылсак болот экен да. Азыр туугандар, мына үйдүн жанындагы баягы тал, терек, бака терек, чынар терек, тыт, ошого окшогон булар бир эле теректин заразасы 1 гектарга жетет экен да. Dilen var şunu timide çıkarttı. Бардык неменин, бардык алиги неменин зыянкечтердин яслиси экен да бул. О жерден күчтөнүп алып туруп анан кийин неме мөмөлдү арака таштайт экен да өзүн. Ошон үчүн бирин койбой бардыгын шыпырып алып таштаган. Дүмүрүнөн чукуп алып таштаган. Дүмүрүндө дагы жашайт экен 15 жыл. Ошо чирип бүткүчө чыга берет экен ошол жерден. Полный дезинфекциялап туруп багы турган жер. Жок кылыш керек экен. Барып туруп ошол бизге өзүбүзгө чоң көйгөй болот экен да. Азыр болду уже, келди. А мына Өзбекстан түшүндү. Мирзоевдин фарманы чыкты, приказы. Алып салгыла деди. Алып салгандыгы жөнүндө отчет бергиле деди. Азыр бир да тал, бир да неме койбой, бар деген кыйып жок кылып атат. Биз дагы ошого өтүшүбүз керек. Айтып атам го, бир теректин заразасы зыянкечтери 1 гектар жерге жетет экен да. 1 гектар жерди кайрадан баягындай зыянкечсиз кылыш үчүн силер жок эле дегенде 20.000 сом, 30.000 сомдон акча жумшап атасыздар да. А бир тереңиңер ошончо сом турабы? 30.000 сом турабы? 30.000 сом турбайт да. Жылына 30 миллион деп кой, а? 1 гектарга 30.000ден акча жумшап атасың. Кошунан кошуна албайт да. Ошону жеткириш керек. Айыл-айылда мындай иш алып барыш керек. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек дагы. Ушундай кылайлы. Мурда талдар оорубайт эле, жакшы эле. Азыр ошолорго өтүп алды дагы. Булар ошол жерден күчтөнүп анан чыгып бизге зыянын келтирип атат. Ушунда тал теректер дарыланбайт деп. Дарыланбайт. Ошол жерде жашайт деп. Ошол жерде жашайт. Ошон үчүн ушундай болуп атат да. Ошо туугандар сурабыз. Мен сурам күзөт боюнча да. Азыр күзөттөрдү айтып атасыңар. Четтен келет баардыгы мисалы Сербиядан, Аяпиядан, Турциядан ошол жерде изилденип, адаптация кылынып, биздин шартка деп жиберет экен. Биздин шарт эми толук билбейт да 100%. Ошону биздин өзүбүздө күчтүккө, түндүккө ар жерге азазданып жер кетет. Питомник уюштурса болбойбу биздин жерге. Аге, азыр бул сурооңузга мындай жооп да. Кетелген бизде биздин районда 39 гектар питомник бар. Питомник деп зарылтылган да. Полимный жер ажыртылган. Баарда 2-3 шаруа да бар бизде ушундай. Баардыгы жүрөт отчетто. Туура. Ушул жерлерге ушуларды өстүрүү өзүдө. Бизде өзүдө дайласа өзүң кататтан чыгып чыгарса бул кишидей коркпойт да, стоп сен кетет да бизге. Ошону биз азыр мына кылып жасап атабыз да. Азыр сиз айтып аткан питомниктер высокорослыйды жасаса болот. Высокорослыйды.
мына биз айтып аткан көчөттөр бул мындай лаборатория менен жасала турган көчөттөр да. Түшүндүм. Азыр эми намык питомникте высокорослый эмес, низкорослый эми жок азыр. О. Просто макет өтөт. Эми буну